Ошол эле учурда өткөн сутка Бишкек шаарында 3-өө аларга Санкт-Петербургтан келип коронавируска кабылганы аныкталган 3 киши кошулду. Мындан сырткары Чүй облусунда 3 кишиден башка Соль Илецк шаарынан келген 43 адамдан вирус аныкталган. Нарында 14, Ош шаарында 5, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 1 кишиден чыкты. Ушуну менен республика боюнча 1216 киши коронавируска кабылганы белгилүү болду. Бир суткада 78 адамда илдеттин анализи тастыкталган. 18 май 20 жылга бериле турган маалымат бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылып атат. Жалпысы 827 бейтап бүгүнкү күнү ооруканадан айыгып чыгарылды. Ошонун ичинен бүгүнкү 23-түн 20-сы Бишкектен, Жалал-Абад областынан 3-өө айыгып чыгып үйлөрүнө кайтты. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 78 учуру катталып жатат. Өлкө боюнча бүгүн 4 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. 8 дарыгер айыгып чыкты. Республика боюнча COVID-19 диагнозу 255 дарыгерде аныкталса, анын 212си айыгып чыккан. Республика боюнча жалпы 827 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. Бейтапканадан чыгарылган Бишкек шаарынан 259 бейтап уже чыгарылды. Өтө сутканын ичинде 20-сы. Ош шаарынан жалпы 111 бейтап чыгарылды. Ош областында 163 бейтап айыгып чыгарылган. Жалал-Абад областында 122. Өткөн суткада 3-өө чыгарылды. Нарын областында 100 бейтап айыгып чыкты. Чүй областынан 47, Скөл областынан 10, Баткен областынан 15 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 827 айыгып, 23 өткөн суткада чыгарылды. Сырттан келген биздин жана чет элдин жарандары обсервацияга жаткырылат. Лабораториялык жол менен текшерүү аяктаганга чейин алар обсерватордо болушат. Алардын арасында медициналык кароо сурамжылоо жүргүзүлөт. Кечээ Москва Бишкек чартердик каттамы менен 378 кыргызстандык мекенге кайткан. Анда оорулуу, мүмкүнчүлүгү чектелген, улгайган курактагы жана балалуу адамдар келди. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине дагы 1000 киши катталган. 11 майдан тарта айрым аймактардагы өзгөчө абал режими алынып, ал эми өлкө боюнча киргизилген өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү узартылган. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 1216, анын ичинен 827си айыгып, 14 киши каза тапкан. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.